Паспорт алгандан кийин эле эми иштесем деген маалда ооруп калдым. Өзбекстандан 2016 жылы көчүп келген Каныбек Ерматов 4 жылдан бери гемодиализ алат. Бейтап жумасына 3 жолу мындай 4 сааттык процедурадан өтүп турат. Биринчи түшкөндө ошто Юрфада 3 ай неме кылдым. Кийин 3 айдан кийин бул жерде түшүп калдым да. Жаңы ишке түшкөндөн кийин ошондон бери шедем да. Жакын болуп калып. Жалал-Абад облустук ооруканасынын гемодиализ кызматын көрсөткөн медициналык бөлүмүндө толук кандуу шарт жок. Бирок облус аймагында 2 мекеме бул кызматты көрсөтүп келет. Евродиализ мекемеси 2018-жылдан бери иштеп, күнүнө 3 нөөмөттө 75 бейтапты тейлейт. Өлкө боюнча бейтаптар гемодиализди бюджеттик негизде милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жана мамлекеттик өнөктөштүк багыты менен алышат. 2 айлап жүрүп калчу. Пациенттерге чындыгында баягы шарты оорулорго, шарты барларга деле мисалы айына 60 миңге чейин төлөп алыш бул кыйын болуп келген да. Азыр мына жаңы бийлик келгенден бери былтыр 2020-жылдын 21-жылдын башынан бери буюрса ушу тезилип өтүп атат азыр мамлекет бюджетке. Адистер акыркы убакта өнөкөт бөйрөк оорулары жыл сайын көбөйүп жатканын айтышууда. Дарыгерлер экологиянын бузулушу, туура эмес тамактануу, жугуштуу оорулар жана ашыкча иштөө себеп болуп жатат деп эсептешет. Нефролог жарандарды жылына 1-2 жолу медициналык кароодон өтүп турууга чакырат. Ал эми үй шартында дарылануу ден соолукка кооптуулук жаратат дейт. Качан стрептококкой инфекциялар организмге түшкөндө, бул көбүнчө грипп, ОРВ деп коет, орстый вирусный инфекция деп коет. Ошолор алып келет, ангина, танзилит деп коет, тамак оорусу да бардыгы. Ошол мезгилде температура болот, өзүн аябай слабость сезет, сөөктөрү какшап ооругандай болот, температура пайда болот, температурасы. Ошол мезгилде, ошол период башталганда сразу дарыгерге көрүнүш керек. Дарыгердин гана жазып берген дарылары менен дарыланыш керек. Керектүү анализдерди тапшырып калыш керек. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдиргендей, бийлик гемодиализ үчүн жыл сайын 1 миллиард 500 миллион сомго жакын акча сарптайт. Деген менен өлкөдө нефролог, эндокринолог, психиатр сыяктуу адистер жетишпей турганы маалым болду. Жалал-Абад облусу боюнча мурдагы жылга салыштырмалуу гемодиализ алууга муктаж болгондордун саны көбөйгөн. Алсак алардын 70%-ын улгайгандар түзсө, 20-30%-ын жаштар түзөт. Бүгүнкү күндө дарттын кесепети менен күрөшүп жаткан дарыгерлер жарандарды оорунун алдын алууга чакырышат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.